тандыраңан жаба албасам дагы казанга кызарта самыз жаба алам деп мактанып айта аламын. Бир жасаганда окшош казан самыздын рецептин бөлүшө кетейин. 600 грамм унга жарым чай кашык туз, 1 жумуртка, 150 грамм суу, 100 грамм суума жакшылап жууруп бир массага келтирип алабыз да 20-30 мүнөт ага пакетке салып алып коебуз. 15 мүнөт аралыгында камырыбызды ыйлап турабыз. Фаршын болсо 600 грамм эт, 200 грамм куйрук май. Менде куйрук май жок болгондуктан эт майлар менен кошуп турап салдым. 2 чоң пияз, татымына жараша туз, кара мурч, зире коштум. Камырды 2 бөлүккө бөлүп, ар бирин 50 граммдан толуктоо алабыз. Камыр өзү өтө катуу, өтө жумшак болбойт, орточо катуулукта болот. Тоголуктулган камырларыбызды жайып, паштан салып, каалагандай формада алып түзөп аласыздар. Ысып турган казанга бир жумуртканы жагып, жумуртканын агына самсыларыбызды малып, казанга жаап баштайбыз. Жаап атканда самсылардын үстүлөрүн бир аз басып коесуздар. Үстүнө болсо жумуртканын сарысына сүт болсо сүттөн кошуп сүйкөйсүздөр. Үстүн болсо кунжут менен кооздоп койсоңуздар да болот. Казандын крышкасын жаап, ар 10 мүнөт сайын оозун ачып турасыздар. Себеби буусун чыгарып туруш керек. Самыз өзү 45-50 мүнөт аралыгында бышат. Эгерде бети кыпкызыл болушун кааласаңыздар, плитага көмкөрүп кызарта бышып алсаңыздар болот.